Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aqida sabağımızın 12-ci sabağına gelip jettik. Oşo Şeyh Nidol hafizahullohtun aqidanın haqiqati sabağı. Azыр эми Египетте бизде асырдан кийин ооз ачууга бир 2 саатка жакын аралык бар. Ал эми Кыргызстаныбызда ооз ачылып, балким адамдар азыр таравиге бет алып жаткан чыгар. Биз албетте үзүр сурайбыз. Ошол таравыны окуп эркек адамдар кийин анан сабакты көрсө дагы иншалла көбүрөөк пайда тапмакчы. 12-ci сабак тартибус сахабати фил фадл, сахабаларды жакшы көрүү жана алардын баягы артыкчылыктары жана тартиптери. Алардын даражасы бар, ошол даражасына жараша ким биринчи, экинчи болот, анан жалпы сахабаларды сүйүү маселеси, тартиби. Бул жерде дароо сахабалардын ошол тартиби жөнүндө кетип атыптыр. Акида тахавиядагы ибараттап келип туруп, анан буну окусак жакшы болот. Мына колубузда Ал-Минахул Илехия деп, Бишарх Акида Тахавия деп, Шейх Нидолдун эле Акида Тахавияга берген шархы турат. Ал киши анан Акаид Насафияга дагы эме берген, шарх берген. Бул жерде Акида Тахавияда имам Абу Джафар ат-Тахави рахимахуллах мындай деп айтат: "Ва нухиббу асхаба Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям." Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын жакшы көрөбүз. Ва ла нуфриту шияларга окшоп. Али радhiyallahu анху эң инсаптуулар айтат. Али радhiyallahu анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки эң абзел адам болгон деп. Бул ижмакка каршы келет да, мусулмандардын жалпы оюна каршы келип эсептелет акыйкатка. Эң инсапсыздары шиялардын ичинен Хаттабия деген жамаат бар. Бул ал-фарqu байнал фирaq. Андан кийин Ал-Милал ва Нихал имам Шухрустани ошого окшогон атайын агымдарды баяндап жазган китептерде Хаттаби жамааты шиялардан болот. Булар мусулман эмес жамаат дейт, чектен ашып кеткен. Азирети Али радhiyallahu таала анхуну чоң кудай деп эсептешет да, Кудай сактасын. Ортодо тургандар айтат, ортоңку деңгээлде турганы Жебрейил периште вахид алып келүүдөн адашып кеткен. Али радhiyallahu анху алып келиш керек эле пайгамбар кылып. Адашып кетип Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дейт. Бул ушундай абалдарда, Кудай сактасын. Эң эле инсаптуулары Зейдия болушу мүмкүн. Алар дагы мусулмандар ижмага каршы келет. Эми Кудай таалам туура түшүнүк, туура багыт берсин. Имам Тахави айткандай: "Ва ла нуфриту фи хубби ахадин минхум." Алардын бирөөсүн ашыкча жакшы көрүп чектен ашып кетпейбиз. Пайгамбар даражасына көтөрүп, же Кудай даражасына көтөрбөйбүз. Же Азирет Али радhiyallahu күнөөдөн толук тозулунган деп сахабалардын бирөөсүнө өт жакшы көрөбүз, бирок өтө чектен ашып кетпейбиз. Ва ла натабаррау мин ахадин минхум, ошол учурда сахабалардын бирөөсүнөн дагы баш тартпайбыз. Жок, колубузду башыбызды тартып, бул сахаба мындай деп акарат келтирип тил тийгизбейбиз. Анткени хавариждер Азирет Али радhiyallahu анхуну, Азирет Усман көптөгөн сахабаларды динден чыгарып ишкен, элестетиңиз. Адашкан баягындай агымдар мурдатан эле. Ва нубгиду ма юбгидухум, имам Тахави айтып атат, сахабаларды жек көргөн адамдарды, жаман көргөндөрдү биз жаман көрөбүз. Ва би гайрил хайри язкурухум, сахабаларды даражасынан төмөн түшүрүп туура эмес эскергендерди дагы биз жаман көрөбүз. Анткени сахабаларды жаман көрүү бул өз кезегинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жаман көрүү деген сөз. А пайгамбарды жаман көрүү ал исламда өлүшү жок. Ал Алла тааланы жаман көрүүгө тете болуп эсептелет. Ва ла назкурухум илля би хайр, биз ахли сунна вал жамаа туура ишенимде сахабаларды жакшы нерсе менен гана эскеребиз. Анан акырында айтып атат, ушул сүйлөмдү жатташ керек болот Акида Тахавиядан, өзгөчө Акида Тахавиядан. Ва хуббухум, сахабаларды жакшы көрүү динун, бул динден деп саналат. Ва иманын, имандуулуктун анык белгиси, ва ихсанун, таквачылыктын бийик белгиси ихсан. Ва бугдухум, сахабаларды жаман көрүү бул куфрун. Өзгөчө Азирет Абу Бакр радhiyallahu анхуну, Азирет Айшаны өзү ушундай жаман ва кыссатыл ифк деп жалаа жапкан окуяда ушундай кылган деп бирөө айта турган болсо динден чыгып кетет, Кудай сактасын. Куфрун ва нифакун, эки жүздүүлүк. Кантип мен мусулманмын деп туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларын, шакирттерин жаман көрүү кантип мүмкүн болсун? Акылга сыйбайт, бул динде орду жок, эки жүздүүлүк катары саналат ва тугяну жана чектен ашуу болот. Мына ушул туурасында имам Тахави өтө мыкты сөзүн айткан. Эми бул китепке киришели. Бул жерде азыр дароо тартипке киришип кетип атат да. Ва афдалул халqi ба'дан набийина, пайгамбарлардан кийинки эле эң жакшы жаратылган калайык калктын ичинен пайгамбарлардан кийин эле Абу Бакр ас-Сиддиq радhiyallahu анху жалпы. Адам атабыз алгачкы пайгамбар болсо, акыркы пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям болсо, пайгамбарлардан кийинки эле мурдагы умметти кошо эсептегенде дагы Азирет Абу Бакр болот. Чынчыл.
Чынчыл бул лакабы. Абу Бакр куниясы. Ким билет? Hazret Abu Bakr radıyallahu аты ким болгон? Абу Бакр дегенде биз аты катары таанып калдык да. Абу Бакр деген Бакрдын атасы куния. Сыддык лакабы. Бир эмес, бир канча жерде Пайгамбар тастаган, бирок аты ким билет? Абдулла ибни Аби Кухафа. Абдулла, Hazret Abu Bakr radıyallahu аты Абдулла болот. Liqawlihi ta'ala, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne деген? Sanisneyn. Ekönün ekinçisi dedi. Баягы умрага Меккеге барганда билесиз, изхума фил гор, үңкүрдө отурганда деп атат. Экөөнүн экинчи үңкүрдө отурганда дейт. Бул Саур өгүз үңкүрү Меккеден бир 13-15 километр алыстыкта. Ошол зияратка чыкканда эң биринчи ушул Саур үңкүрү болот. Өгүз үңкүрү ошол жерден токтоп, бүт тарых айтылынып, баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинага хижрат кылып жүрүп которгондо дин үчүн башкалкылап стратегия кылып туруп, биринчи ошол жерге душмандардын көзүн суутуу үчүн биринчи ошол жерде 3 түн түнөп, андан кийин анан жол алган да. Из якулу ли сахибихи. Якулу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн досуна айтып атат: "Ла тахсан, капа болбо, кыжаалат болбо, пушайман болбо, сарсанага батпа, санаа чекпе, түпөйүл болбо, жүрөкзада болбо. Неге? Инналлаха маана. Аллах Таала биз менен деп атат." Бул тафсирде катуу айтылган. Жөөттөр убагында яһудтар пайгамбар Муса пайгамбарга каршы чыгып айтканда инналлаха маия деп айткан. Мурдагы пайгамбар көпчүлүк Аллах менен деген, анткени туруп бере турган шериктер аз болгон да. Ал эми бул жерде пайгамбар маана деп атат. Карасаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Аллах Таала биз менен деп атат. Демек пайгамбардан кийинки пайгамбар жок. Бирөө жарым Hazret Abu Bakr radıyallahu ta'ala anhu пайгамбар дебеш керек, бирок ошо пайгамбарлардан кийинки эле эң жогорку даража Hazreti Abu Bakr radıyallahu болгон. Haythu ja'alahu ta'ala thani ithnain. Экөөнүн ошо эки шериктин экинчиси кылып атат. Шерик дагы жөндөн жөн эле тандаган эмес. Алланын буйругу менен ошол хижратка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhuну алууга уруксат берилген да, Аллах тараптан тандалган. Wa qawlihi li qawlihi atfqalas, экинчи бир дагы аяттан далил бар. Wa sayujannabuha, ay sayabta'iduha, алыс болот. Al atqa, ha damir нар тозокко кетет. Ay yabta'idu anин нар al atqa. Al atqa эң такыбадан, тозоктон алыс болот деп атат. Бул аят Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh түшкөн деп көпчүлүк аалымдарыбыз айтат. Wa huwa Hazret Abu Bakr al-Murad ушул аяттан максат болуп атат. Би ижмал муфассирин бардык тафсир аалымдардын ижмагы менен кавлан вахидан, бир сөздөн, бир ооздон Hazret Abu Bakr radıyallahu anh максат кылынып атат дейт. Бирок тафсир илиминде эреже бар. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anh гана такы болуп тозоктон кутулат, калганычы делбейт. Түшүш себеп, мунасабаты нузул Hazret Abu Bakr radıyallahu anh түшкөнү менен ошол Hazret Abu Bakr radıyallahu anh сыпаты менен сыпатталган. Мусулман ошол кантип ошол даражага жетти, ошол шарттарды аткарган адамга да кыяматка чейин бул аят тиешелүү болот. Анткени эреже бар Кур'ан илиминде. Ал-ибрату би'умумил лафз ла би хусусис сабаб. Түшкөн себепке чектелбестен, ошол сөздөн аам жалпы ким үчүн айтылынды? Таква, демек ошол адамга кетет. Бирок таквалардын башчысы пайгамбар эместерден бөлөгү Hazret Abu Bakr radıyallahu anh болот. Wa qala al-Faruq Umaru li Abi Bakr as-Siddiq radıyallahu anhuma, Hazreti Umar ак менен кара кылды какчырган калыстыгы менен аккынан тескеген Фарук Hazreti Umar Abu Bakr radıyallahu anh карап айткан: "Фа анта саййидуна, сен биздин төрөбүзсүң" деп моюндап атат. Сен биздин төрөбүзсүң. Ва хайрун, эң жакыныбызсың. Ва ахаббуна ила Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem, пайгамбарыбызга биздин арабыздан эң сүйкүмдүүсү сизсиз деген. Муну качан айткан? Бул хадисте Hazreti Umar radıyallahu anh халифачылыкка шайлап аткан учурда айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул ааламдан өткөндөн кийин ушул халифа шайланыш керек болгондо Hazreti Umar Hazreti Abu Bakr radıyallahu ta'ala anhuга карап туруп айткан сөзү болуп атат да. Чындап күбөлүк. Сахабалар жалган сүйлөбөйт. Жалгандан күбөлүк өтпөйт. Бул хадисти Имам Бухари жеткирип берип атат. Ва фи риваятун ухра, башка риваятта хадистин жолунда бизге келип жеткен. Qala fiha al-Faruq radıyallahu anh, Umar radıyallahu anh aytkan: "Abu Bakrin sayyiduna, bizdin төрөбүз Hazret Abu. Wa khayrun, эң жакшыбыз, wa habbuna ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem" деп айткан. Карасаңыз, биринчисинде эки риваятында эми фанта деп бетин айтып атат. Ал эми берки бети көзү жокто айтып атат.
деген сөз да. Демек Hazreti Umar одан бир эле учурда айткан эмес, бир канча учурда айткан деген сөз муну. Сымма биринчиси ушулардан көптөгөн далилдер бар. Акыркы далилдердин бири намаздагы имамчылык өткөргөнү. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намазды уюшту, бирок Hazreti Abu Bakr радhiyallahu айтышкан: "Муру Аба Бакрин фалюсалли бин нас." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу ооруп атканда башында биринчи Абу Бакр радhiyallahu анхуну буйругула барып намазга өтсүн деген да. Айшынебиз ортого түшкөн. Аллах ыраазы болсун Айшынебизден. Ата мыйлагыраак келет, намазда окуй албай калбайбы дегенде Пейгамбар 2 рет кайталаганда, жок, Hazreti Abu Bakr радhiyallahu намазга өтсүн деп. Намаздагы имамчылык эмне билесизби? Фикта имаматун сугра, кичинекей имамчылык деп аталат. Мунун өзүнүн эмеси бар. Ошол намаздагы имамчылыктан кийин ишарат болгон дейт алымдар. Лил имаматил кубра, чоң мусулмандардын башчылыгына дейт. Эми бул дүйнөнү караганда, бирок эң чоң нерсе намаздын астында албетте, экинчи тараптан алып караганда. Кийин дагы бир ишараттардын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болуудан алдын бүткүл мечиттеги эшиктер жабылсын деп буйругун чыгарган, жарлыгын бир гана Hazreti Abu Bakr'дан эшик ачык калган. Түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кирип турган да. Кийин экинчи кезекте Hazreti Umar радhiyallahu анхудан кийин эле пайгамбарлардан кийин пайгамбар эмес адамдардын ичинде Hazreti Abu Bakr, Аллах ыраазы болсун, андан кийин Hazreti Umar ибн Хаттаб радhiyallahu таала анху болгон. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Лау кана набийюн ба'ди", менден кийин пайгамбар боло турган болсо, лакана Умар ибн Хаттаб, Hazreti Umar болмок дейт. Бул хадистин сырткы маанисын алып, пайгамбар болсо ушул киши болмок экен сахаба. Hazreti Abu Bakr'дан озуп кетип атабы деген сөз чыкпайт. Hazreti Abu Bakr радhiyallahu анхунун даражасын айткандан кийин бул айтылып атат. Муну кошумча далилдерден, карайын ахвалдардан билесиз. Анан Hazreti Abu Bakr радhiyallahu, Hazreti Umar радhiyallahu анху Алла разы болсун, ушунчалык мыкты инсан болгон, исламга киргендейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан барып сураган. О Алла тааланын элчиси, Меккеде болгон учурда, мусулмандар азапталып, кыйналып жаткан учурда, биз акыйкаттабызбы деген, акыйкаттабыз ооба. Биздин динибиз акыйкатпы, акыйкатпы деген. Анда уруксат берсеңиз, мен Меккеде Каабанын жанында ачык жарыя намаз окууга уруксат бересизби деп уруксат сураган, астынан өтүп. Пейгамбар берем деген. 2 сап мусулмандарды алып барып Каабанын жанында намаз окуган. Бул эң чоң эрдик болгон да бул. Мусулмандар азапталып, кыйналып, кыстоого, азапка, кыйынчылыкка дуушар болуп жаткан чакта ачык Каабанын астында намаз окуган, биякта турсун, өз үйүндө намаз окуган ал учурда эң эрдик болуп турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи батасын алып, уруксатын алып, 2 сап сахабаларды алып барган. Биринчи сапта Hazreti Abu Bakr, Hazreti Umar, биринчи саптын акыр жагында Hazreti Хамза радhiyallahu анху туруп окуган да. Эч ким жандарына даай алып бара алган эмес. Ачык айткан. Хижрат кылып атканда бардыгы тымыздын элдин көзүнө көрүнбөйөн ба кыйынчылык болгон. Адам жаны менен коштошуп калып мүмкүнчүлүгү болгон шейит кетүү. Дин ошол учурда Hazreti Umar ачык жарыя хижрат кылган. Хижрат кылуудан алдын келгенде өзү менен кошо бир канча алсыз мусулмандарды алып кеткен. Пайгамбарымыздын уруксатын алып, Каабага келип таваф кылып туруп, эң башчылар отурганда, Курейштин башчылары баягы кайыр деп, залымдар башчылар отурганда айткан: "Кимиңер апасын боздотуп ыйлатам десе, аялын жесир калтырам десе, балдарын жетим калтырам десе, менин жолуман чыксын" деген. Хижрат кылуудан алдын. Кийин жөн эле өзүнүн жаны өзүнө кымбат болсо, анда жөн отурсун деген, отурган жеринен турбасын дегенде. Эч ким ордунан тура алган эмес. Канча баатыр болсун, ошондой ислам динине ушундай бир бекем бел болуп берген да бул киши. Бекем бел болуп берген бул киши. Hazreti Umar радhiyallahu анху хаят сахабада келет, Аллах разы болсун, падыша болуп турган чагында бир адам келип, элге ушундай өкүм жарлыгын айтып аткан бир адам артынан кийиминен тартып: "О, момундардын башчысы, мага бир маселени карап бериңиз" деп болбойт. Ал киши элге өтө зарыл маселени айтып аткан. Жөн тургун деп мындай бир кол менен кичине кезеп койгон, бирок элге маселесин айтып, айтчы, ушунча койбодуң десе, ушундай бир зулумдугун даттанып келген. Өмүр өткөнчө ошол койчу эми деп жанагын колун чаап койгон үчүн өкүнүп өткөн дейт да. Умар, Алла тааланын буйругу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакшы сахабасы Hazreti Abu Bakr өткөн сага башчылык берилип атса, бир ушундай ал негизи уруксат берилген нерсе, берки адам адепсиз кылган да. Бирок ушунчалык баягы Кудай Тааладан корккон, кара кылды акчарган, өзү падыша болгонуна карабай, түнкүсүн элди чүмбөттөнүп, элдин арасын аралап, өзү баягындай тамашты жеткизип, элди ушунчалык адам болгон да. Ошол учурда румдуктардан деп коет, алыскы Европадан бир киши
атайын арыз мұңын айтайын деп келсе, момындардың башчысы каякта? Алыстан атагын угушкан да. Ушундай калыстык, адилеттүүлүгү дүйнөгө тараган, бир болсо ушу киши менин акымды алып берейин деп келсе, таппайт караса бир көлөкө жерде уктап аткан болот да, жалгыз. Күзөтчүсү жок, башкача уктап аткан жөнөкөй көрүп айтканда, көрсө сен ыйман келтирген турбайсыңбы? Адилеттүү болгон турбайсыңбы? Адамдардын ортосунда ушунчалык адилеттүү өкүм сүрүпсүң, ошон үчүн анан эч кимден кыжалат болбой фаниниде уктап аткан турбайсың дейт. Анткени түн уктабайт эле да, күндүз шашкөтүн уктайт эле. Азирети Умар радыйаллаху анху шейит кеткенде, канжар менен багымдатка келгенде, канжар менен ууланган, канжар менен жанагында от парасы келип эметип кеткенде, Абу Лу'луат ал-Мажуси деп коет, жанагынтип келип канжарлап шейит кетиргенде, эсин жоготкон канча жарадардан улам. Өзүнө келгенде эң биринчи сөзү, мени жаралаган, ушул кырсыктаган, жаралаган адам мусулманбы же мусулман эмеспи деген. Неге аны сурап атасың, мусулман эмес экен дегенде, Аллаху акбар, Аллага шүгүрлөр болсун. Эгер мусулман мени жаралаганда, мен аны күнөөлөбөйт элем. Балким мен падыша болуп турганда, ага акысын бербей калып, ал ошол акысын доолап келип мени жараладыбы деген ой кетти эле. Аллага шүгүр, таза намыс менен кеткениме деген да. Анан Айша энебизден уруксат сураткан. Өлүмүнүн алдында Азирети Умардан уруксат сураткан Айша энебизден. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанына, акыреттик досум Азирети Абу Бакр радыйаллаху анхунун жанына көмүлгөнгө мага уруксат бекен деп. Анткени ал бөлмө Айша энебиздин бөлмөсү болчу. Дегенде, эгер Айша энебиз айтат, эгерде мунун баардыгы ошо хаят сахаба, бүт исаба жана башка китептерде келет. Сахабалардын өмүр баянын айткан так китептерде. Эгерде Азирети Умар радыйаллаху анхудан башкасы сураганда мен жок дейт элем деп, бирок макулдугун берет да. Бирок ошондо момундардын башчысы эмес, Алланын астында эң бечара болгон Азирети Умар суранып атат деп жөнөткөн. Өлүм алдында баардыгыбыз бирдей деп айтат да. Айтып отурсак, Азирети Абу Бакр, Азирети Умар радыйаллаху анхулардын баардыгынын артыкчылыгы жогору. Бүгүнкү күндө 1,5 келип алып, шиялардын мектептеринде окуп келип алып, бир аз акчага сатылып, ошо Орто Азиядан эле кээ бир студенттер, Орто Азиядан кошуна башка мамлекеттерден чыгып, Азирети Умар мындай, Азирети Умар дегенде, ажылык жөн эле бул арабтарды байытуу, Азирети Умардын кылган нерсеси дегенде мындай деп бул кишилерге асылгандар бар да. Эмнеге Аллах таалам кайтыш болуп шейит кеткенден кийин аркасынан жакшылык сооп аркылуу ошолор аркылуу жөнөтүп атат да. Ошон үчүн жана сабактын башындагы акыйда тахавияда айтылган сөз, эреже бизге өтө мыкты эреже да. Хуббухум, сахабалар жакшы көрүү, динун ва иманун ва ихсан. Сумма үчүнчү кезекте Усман ибн Аффана радыйаллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күйөө баласы. Сахиби Зун-Нурейн, эки нурдун ээси, анткени эки кызын алган. Биздин шариатта эки кызды бирдене алса болбойт, эжесиңдени. Иддасы бүткөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи кызын кайра өзү берген. Ал кызы да кайтыш болгондо айткан, эгер үчүнчү кызым болсом да бермекмин дейт. Бухари Муслимде хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам катуу чарчап сапардан алыскы чарчап келип эс алып отурганында сырттан уруксат сурап атат деп келет. Ким? Азирети Абу Бакрга катуу кыйналып турган жеринен ордунан турбастан сүйлөшүп жөнөтөт. Азирети Умар радыйаллаху анхуга да бирок Азирети Усман келди деп кабар бергенде ордунан туруп, кыйналса да анан туруп жөнөтөт. Берки Айша энебиз таң калып сураганда айткан: "Афала астахи мин рajulin tastahhi minhul malaika." Ибн Мажи имам Тирмизиде келет бул хадистер, периштелер уялган адамдан мен уялбаймынбы дейт. Азирети Усман радыйаллаху анху өлүмүнүн акырында ошондой фитнакор бузукчулардын туура эмес агымдын курбанчылыгы болуп, шейит кетер алдында адамдарга айткан акыркы сөзүн: "Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи исламга кирип колумду берип, пайгамбар саллаллаху колумду берип байгат кылып ислам динине ыйман келтиргенден кийин бул колум менен, оң колум менен күнөө ишти кылган эмесмин" дейт. Белимден ылдый жакта өзүмдүн ауратымды да кармаган эмесмин дейт. Көргөн дагы эмесмин. Ушун менин акыма кирип атасыңарбы деген да. Эмне үчүн биз динде туура багыт карманалы деп атабыз мусулманчылыкта? Анткени ошону өлтүргөн адамдар айтып чыккан, жер бетинде эң бузук адамды өлтүрдүк деп чыккан да, Азирети Усман радыйаллаху анху өлтүргөн адам. Сажда кылып өтүп чекесинен сажда сезилип маяк оюлуп кеткен. Ошон үчүн эң биринчи кезекте ишеним туура болуш керек. Адамдын адеп ахлагы туура болуш керек туугандар. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала эмне деген? Захирал исми ва батына, эки күнөө бар дейт. Сырткы күнөө, анан ички күнөө. Бүгүнкү күндө кээ бир мазхаб тутунбай, өздөрүн гана ишенимде туура санап, өздөрүн гана бейиш менен сүйүнчүлөнгөндө туура санап, сырткы күнөөлөрдөн сактангандай көрүнгөнү менен, бирок жүрөгүндө кибири толгон адамдар бар да. Кудай ошондон сактасын. Сырткы күнөөдөн дагы дене менен аткарыла турган. Анан жүрөктөгү текеберчиликтен,
ишенимдин тайкылыгынан башка нерселерден Кудайым бизди асырап сактаган болсун туугандар. Ушу Рамазандын акыркы күндөрүндө Аллахым ички сырткы күнөөлөрдөн тазалагын деп сураш керек. Сырткы күнөө дене менен аткарыла турган, ички күнөө жүрөк. Чын, адам ибадат кылып таза жүрүп, бирок жүрөгүндө текебечилик болсо, анын өзү чоң күнөө болот. Анын өзү чоң күнөө болот. Hazreti Osman radıyallahu anh hadis var ekan İmam Tirmizi жеткирип берип атат Хасан Гharib деп. Qala sallallahu aleyhi ve sellem ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm marratayn. Ташхис жейшил осра дейт. Урумдуктар менен согушууда айткан пайгамбар саллаллаху алейхи. Бул хадисте мунасабатул хадис кандай? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи согушта пайгамбар өзү согушту баштаган эмес билесиздер. Душмандыкты кайтаруу үчүн же адамдардын бактылуу болуп бул дүйнөдө акыретте бейишке кирүүсүнө бөгөт болгондорго гана жарыяланган. Согушта тактика кармап ар бир согушта айтпайт эле. Бирок мына ушул урумдуктар менен согушта жана башка согуштарда ачык айткан. Анткени аралык алыс болгон, көптөгөн даяргерчилик кетиш керек болот. Ким жардам бергиле деген. Ошондо аялдар таккан тагынчактарын, башка нерселерин алтын баштап келип салган. Азирет Усман радыйаллаху анху ушунчалык байлыгын берген. Пайгамбар саллаллаху ошондой айткан, бүгүнкү күндөн баштап Азирет Усман радыйаллаху анхунун кылган нерсесин эч кандай зыяны тийбейт деген. Аллахтан бейишти сатып алды деген мааниде айткан да. Пайгамбарыбыз саллаллаху айтып атат, жөн жерден айтпайт. Бир эмес, эки рет айткан ыраазы болуп. Вакила лил Мулахаб ибн Сафван лима кила ли Усмана зуннурайни. Ошол адамга айтылган экен табииндерден. Эмне үчүн Азирет Усман радыйаллаху анху эки нурдун ээси деп айтылган десе, لأن анткени бул киши айтып атат, لا نعلم أحدا көңүл буруңуз могул жерге. أرسل سترا على بنتي نبي غيره. Аллах Таала бир эле сүйүктүү пайгамбарыбыз эмес, адам атадан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга чейин эки кызынан ашык алган башка пайгамбар, башка күйөө бала болгон эмес дейт. Бир кызын алышы мүмкүн мурдагы пайгамбар. Эки кызын ашык болгон, бирок бир нике учурунда эмес деп, бири кайтыш болгондон кийин берген да пайгамбарлар. Карасаңыз бул жерде. Лианна ла нана биз билбейбиз дейт. Ахадан арсала ситрон дейт. Ала бинтей набийин гайраху. Мындан башка Азирет Усман радыйаллаху анху башка эки кыз пайгамбардын кызын алган мындай бир уяттуу адамды көргөн эмеспиз дейт. Сумма кийин 4-чү Али ибн Абу Талиб радыйаллаху анху кале саллаллаху алейхи вассалам Алиюн минни ва ана мин Али деген. Али радыйаллаху анху менден, мен Али радыйаллаху анхудан боломун деген. Ушунчалык жакын болгон. Аввалу ман амана мин ас-сибян, жаш балдардан эң биринчи иман келтирген. Азирети Абу Бакр радыйаллаху анху аввалу ман амана мин ар-rijal, адамдардан эң алгачкылардан иманга кирген. Азирет Али радыйаллаху жигит жаш кезинде исламга кирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи чеби болуп турган. Бул хадис Имам Тирмизи алып келип атат. Бөлөк бир хадисте муну да Имам Тирмизи алып келип атат, Имам Насаи дагы. Ла юхиббука илля муъмин деген пайгамбар саллаллаху Али радыйаллаху анху карап, сени чыныгы имандуу адам гана жакшы көрөт, иманы күчтүү адам. Вала юбгидука илля мунафикун, сени эки жүздүү адам гана жаман көрөт дейт. Анткени ар бир сахабанын башына оор мүшкүлдөр түшкөн. Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху убагында эң чоң сыноо киталул муртаддин, динден чыккандар менен согуш керек болгон. Алар айткан, келимени айтабыз, болуптур. Мусулманбыз, намаз окуйбуз, орозо кармайбыз, ажылык кылабыз, бирок зекетти сага бербейбиз деген. Исламдын эң чоң түркүн жокко чыгарышкан да. Зекетти сага бербейбиз. Мухаммад өлдү, болду. Ал тирүү болсо ага берет элек деген. Азирет Абу Бакр радыйаллаху анху айткан, жок. Исламда эң чоң парздын бирин экинчисинен ажыраткан адамды мен жөн койбоймун деген да. Алар өздөрү кол салганда согушкан. Эң чоң сыноо. Азирет Умар радыйаллаху анхуга чоң сыноо келип атат жанагындай. Шейит кетип. Азирет Усман радыйаллаху анху чоң сыноо келген. Анткени Азирет Усман радыйаллаху анху муштахид болгондо иштигат кылып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөлөр Ахлул байт татыктуу мамиле көрсөтүлбөй атат деп, аларга кадимкидей кызматтан орун берип, Байтулмал мусулмандардын фондунан акча бөлүп берсе, көрө албас дин душмандар ошону бетке кармап, ошонун жүйөсү менен келип шейит кетиришкен ал кишини да оорусуна болуп. Канча күн курчалып калган. Сахабалар ал жерде коргоп эметип турду, ошондо дагы беркилер көптүк кылган да. Азирет Али радыйаллаху анху убагында да чоң фитна чыккан. Фитна деген кандай адамдар? Бирөө Кудай даражасына чейин көтөргөн, бирөө капырга чыгарган хавариждер. Харурииндер деп аталат, ошол жерге көчүп кетип калышкан. Айткан, сен Муавия радыйаллаху анху согушта ортодо токтотуп койдуң, ал келишимге чакыр. Сен акырына чейин барып баштарын алышың керек болчу деп, Али радыйаллаху таала анхуну капырга чыгарганда элестетиңиз. Ошону айтып атат, сени имандуу адам гана жакшы көрөт, эки жүздүү адам жаман көрөт дейт.
Muhammad ibn al-Hanafiya radhiyallahu anhu qala qultu al-abi Hazret Ali radhiyallahu anhu balасы атасын Ali ibn Abi Talib башка аялынан да Фатима өзүнөн бөлөктөн айткан айюн насу хайрун ба'да Расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem атасынан сураган пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дан кийинки эң абзел адам ким деди кадыр баркы бийик дегенде Абу Бакр деди андан кийинкиси Умар деди андан кийинчи вахошитан якул дейт да андан кийинки деп сурап манткин Усман деп айтмак дейт анан сенсиңби деп сурадым дейт анан сизби сенсиңби эмес анан төртүнчүсү сизби деп андан кийинки сизби деп сураганда ма ана илля рожул минал муслимин мен жөнөкөй мусулмандардын бир жөнөкөй адамымын деди шиялар айтат го пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өткөндөн эң инсаптуулар айтат Али радhiyallahu anhu халифа болуш керек эле эмнеге Али радhiyallahu anhu халифа болбоду десе тукия сырт ичинен жүрөгүнөн каалап турган сыртынан барган эмес Али радhiyallahu anhu баатыр болгондо андай тукиялык туура келбейт өз сөзүндө ачык айтып атат мынакей 4 имам Бухари бул хадисти бизге жеткирип берди ва кала Абдуллах ибн Умар радhiyallahu ta'ala anhuma kunna fi zamanin nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem la na'dilu bi Abi Bakr ahadan пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem көзөтүлүүсүндө пайгамбарлардан кийинки орунда Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu'dan da бирөөнү артык көрбөйт элек дейт Кудай таалам салмагын берип койгон бул ачык билинген нерсе болгон да бир канча окуялар бар го бүгүн ким мындай соопту ишти кылды бүгүн ким мындай ишти кылды сахабалар бири-биринен кылса Hazreti Abu Bakr radhiyallahu anhu бардыгын кылган болот да соопту иштин Summa Umar кийин Hazreti Umar radhiyallahu anhu'dan бирөөнү алдын койбойт элек дейт экинчи орунда Summa Usman кийин Hazreti Usman radhiyallahu anhu Summa natruk ashaban nabi sallallahu aleyhi ve sellem baynahum ал кезде Али радhiyallahu anhu башчы боло элек учурда айтылган кийин ошол адамдардын арасында артыкчылыгын коет элек бул деген 4-чү орунда Hazreti Ali radhiyallahu anhu деген сөз Wa qala al-imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala имам Abu Hanifa rahimahullah васия китебинде айтып атат васиянын эң күчтүү шарттарынын бири имам барти деп албаңыз барт болсо Испания Андалусия болуп кетет бабирт болсо Туркиядагы жакын шаар болот бабирти эң күчтүү шаркы шархул васи имам бабирти дике рахимахулла усули ал-иная шарх хидая китеп жазган усулдан тақрирди жазган өтө чоң аалымыбыз Ханафи мазхабта васия китепти имам Абу Ханифа рахимахулла эмне деген китебинде нуқирру моюндайбыз жүрөк менен этикат кылып тил менен ачык айтабыз дейт тастыктап би анна афдала хади уммати ба'да набийина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки эң абзел адам Абу Бакр болот андан кийин Hazreti Умар андан кийин Усман андан кийин Hazreti Али Аллахым бардыгынан ыраазы болсун вассабикун хилафа башчылыкта алгачкылар улайкал муқаррабун булар Аллага жакындар деди фи жаннатин наим Аллах таала наимат эң чоң рахатка бөлөнгөн бейишинде болот дейт ва куллу ман кана асбаqa фаху афдалу ар ким ошо жакшылыкты алдын турган бул абзел болот сооптоо деп атат кийин кеткенден кийин беш менен сүйүнчүлөнгөн сахаба Бадыр согушундагылар андан кийин Ухуд согушунда ушинтип кете берет вала назкуру сахабата жамиан илля би хайрин сахабаларды жакшы сөз менен гана эскеребиз бул акида тахавиядан алган эмне деди эле акида тахавияда ва нубгиду ма юбгидухум сахабаларды жек көргөндөрдү биз жек көрөбүз ва би гайрил хайри язкурухум жаман сөз айткандарды дагы биз жек көрөбүз вала назкурухум илля би хайр аларды жакшы гана сөз менен эскеребиз дейт ошону айтып атат ва адеп менен айтабыз атын айтканда бир досубуздун атын айтып аткандай эмес атын айткандайын Аллахым ал заттан ал кишиден ал сахабадан ыраазы болсун деп айтабыз адеп болуш керек туугандар кээ бирөөлөр бар эми кыргыздарда жок арабтарда болуп калат арабтардан ошону үйрөнүп албаш керек да ошо жерин кайсыны кала Мухаммад ибн Абдулланын баласы Мухаммад айтып атат депчи атаңдын антип айтпайсыз го туурабы атакебай деп айтабыз го биз садагаңыз кейин атам деп пайгамбарыбыз динде ар бир нерсеге адеп керек акыйда адепке чакыра турган илим биринчи кезекте акыйдадан корстукту күфүргө чыгарууну башканы үйрөнбөш керек адеп Алла менен болгон адепти Алланын элчиси менен болгон адепти саллаллаху алейхи ва саллям сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям тарбиялап кеткен шакирттери сахабалар менен болгон адепти үйрөнөбүз адеп менен гана эскеребиз ва тазимун урматын жайына коюп хусну санайн аларды мактап алкап гана жакшы сөз менен ва салих дуаин дайыма дуа кылабыз кана арманыбыз кыяматта сахабалар менен тирилсек кама кала таала Куранда Аллах таала эмне деген Хашр сүрөсүнүн 10-чу аятында валладина жау мин ба'дихим сахабалардан кийинки келгендер
табиин, табаат табиин жана кыяматка чейинки мусулмандар якулуна эмне деп айтышат? Роббана, Аллах Таала бизге ушуну үйрөтүп атат. Якулуна дегенде кулу. Бул кабар берип атат, бирок ала сурати амр инша. Кабар маанисинде, буйрук маанисинде келип атат бул. Эмне деп айткыла? Роббана гфир лана, о Аллахым, биздин күнөөбүздү кечир. Вал ихванина алладина сабакуна бил иман, иман менен озуп алдыңкы кеткен сахабалар биринчи кезекте айтканда, биринчи учурда сахабаларды өзүнүн күнөөлөрүн кечирип даражаларын бийик кыл деген сөз. Ушинтип гана жакшы нерсени айтабыз. Фа инна сахабата радияллаху анхум куллухум удул. Төрт бушта калыңыз. Сахабалардын бардыгы тең диндар жана адамгерчиликтүү. Адылдын көпчүлүктөрү удул болот. Бул Оштук Сыражуттин Аллама Шейх Имам Сыражуттин Оши рахмаллахтын орозо боюнча орозого тиешелүү фатва китебинен окуганда өткөнбүз. Адыл дегенде айтканмын. Кыргызча адилеттүү деп которбоңуз, бул эки түрлүү. Мусталахул хадис усулда келет. Малакатун тахмилу сахибаха ала мулазамати тaqwa вал муруа. Диндар жана адамгерчиликтүү. Алланын акысына да кирбейт, пенденин акысына да кирбеген адамдар. Бардыгы тең адыл, хадистери кабыл кылынат жалпы жонунан. Кама хуа мужмаун алейхи инда ахлил хаққи бинасsil аимматил фухул ал-изам. Даражасы чоң алымдарыбыз, туура ишенимдеги алымдарыбыз бирөөздөн бекемдеп ижма кылып айткандай, сахабалардын бардыгы тең алардан хадис алып угулат. Сахаба хадис жеткирип атса, издегилеч сахабаны карап көргүлөч, бул таква эмеспи деп суралбайт, ал айып болот. Кандай эле илимий китепте, мо тахкикун наста келет, китепке эмгек кылып чыгарып атканда, Абу Ханифа рахимахуллах келсе өмүр баянын айтып отурбайсыз, уят. Төрт мазхаб ээлери булар гонинан юрафу. Булар өмүр баяны таанымал адамдар. Жаңгана бирөө исламды кабыл алып атса бир жонанда, мисалы, түшүнүктүүбү? Сахабалардан да ошол сыяктуу суралбайт. Бул сахабанын хадис кабыл кылынабы, кылынбайбы? Издеп көрөлчү делбейт. Туура эмне сахабалардын ичинен кимиси биринчи ислам кабыл алды, ким акыр кабыл алды, Кудай сактасын, кимиси муртат болуп кетти, ал башка маселе, бирок жалпы жонунан сахабалардын бардыгы диндар жана адамгерчиликтүү. Ва нухиббухум, сахабаларды тегиз жакшы көрөбүз, ва нухиббу май юхиббухум. Аларды жакшы көргөндөрдү да жакшы көрөбүз. Азирети Абу Ханифа рахимахуллах Куфада болгон чагында Мужахид ва Фируа Катада деп чоң табиин келип калган. Анан Абу Ханифа дегенди чакыргылачы мага жолугалы деген. Жолукканда айткан: "Сенден ушундай фатваларды айтат деп келип атат. Кандай өзүң менен жолугуп сурап тактайын дедим" дегенде айткан. Айтчы, ишеним маселең кандай дегенде айткан. Ан туфаддила шейхайн деген. Эки шейхти алдын коёсуң биринчи даражада дейт акыйдада. Шейхайн деген аксакалдар, Азирет Абу Бакр, Азирет Умар. Ван тухиббал хатанайн, эки күйөө баланы жакшы көрөсүң андан кийинки орунда деген. Азирети Усман, Азирети ким? Азирети Усман, Азирет Али Рыдан. Ван тарал масхал ал хуффайн, жана эки масыга мас тартасың дегенде болду. Ортодо жөн эле кызганычтан айткан турбай сени жамандап. Сен асаптал хакка фалзам, сен чоң исламдагы эң чоң имамдардан экенсиң, ушул боюнча адамдарды бекем кармаган деген. Абу Ханифа рахимахуллах жаш кезинде тога туруп айткан да ошол жоопту. Анткени ахли сунна вал жамаага масыга мас тартат, шиялар масыга мас тартпайт. Жылаңайлап путка мас тартат. Жылаңайлап путтун өзүнөн наскиге эмес. Наскиге дагы мас тарткан өтпөй калат, төрт мазхаб боюнча. Ва нухиббухум ва нухиббу ман юхиббухум. Демек биз сахабалардын бардыгын жакшы көрөбүз, аларды жакшы көргөндөрдү да жакшы көрөбүз. Ва нубгиду ман юбгидухум, сахабаларды жек көргөндөрдү биз жек көрөбүз. Акыйда тахавиядан алган, көрдүңүзбү? Ва би гайрил хайри яскургум, жамандык менен эскергендерди биз жаман көрөбүз. Ва нa'тaqиду анна хуббахум фи диниллахи динун, акыйда тахавиядан алып атат. Динде аларды жакшы көрүү диндарлыктын белгиси, имандуулуктун ихсан. Ихсан деген таквачылыктын туу чокусу. Аллах көрүп турат дегенден жүрөк сезимде болчу, муракаба, мушахада болсо. Ва бугдухум, сахабаларды жек көр, бугдухум эмес. Ва нa'тaqиду анна бугдухум, ошо катып болуп атат. Сахабаларды жек көрүүнү биз эмне деп этикат кылабыз? Куфрун динден чыгуу дейбиз. Азирет Абу Бакр радhiyallahu мисалы жаман каргыш айтып атса, Азирет Айша небизди жала жапканын токтотпой жаман сөздү айтып атса, ва тугян чек, ва нифак эки жүздүүлүк жана ва тугяны чектен ашуу дейбиз. Сахабаларды жек көрөм, бирок пайгамбарды жакшы көрөм деген бул эки жүздүүлүк болуп калат да.
окутуусун жакшы көрүп, ошо пайгамбар салламды жакшы көрүп болот. Бирок вала нугали фи хуб ахадин, алардын бирөөсүн чектен ашып, гулу деген чектен ашып тафрит кылып, Кудай ордуна же пайгамбар ордуна көтөрбөйбүз шиялар сыяктуу. Вала натабару мин ахадин кал хаварич, жазыңыз. Хаварич мусулмандарга каршы чыккан, мындайча күч колдонуп аткан туура эмес агымдарга окшоп, сахабалардын бирөөсүнөн баш тартып, сахабаларды имансыздыкка чыгарбайбыз. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаху ихтару асхаби", Аллах Таала менин сахабаларымды алал аламин, бардык аламдын ичинен тандап алган, эң абзелдерин тандап алган дейт. Көрдүңүзбү? Бул жерде каала менен Аллах тандап берген да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сиван набийин ва мурсалин, элчи пайгамбарлардан бөлөгүнө ушул менин сахабаларымдын каймактарын сахаба кылып тандап берген адамдардын ичинен дейт. Истифа, иштиба да бул жерде. Аллахым тандап берген. Вахтара ли мин асхаби, сахабалардын ичинен арбаатан, төртөөнү халифа кылып шайлап берген деп атат. Аба Бакрин ва Умар ва Усман ва Али рахимахумуллах ва радияллаху анхум фажалахум асхаби, булардын бардыгы менин сахабаларым кылды дейт. Ва кала башка бир хадисинде ва фи куллихим хайр, ар бир сахабада жакшылык бар дейт. Бул хадис Кашфул Астар ан Заваидил Базар имам Хайсами сахих даражасында алып келип атат. Ва кала саллаллаху алейхи вассалам туба лиман раани, туба деген жакшылык болсун деген сөз. Калиматул хайр же бейиштеги дарак. Экөө бир эле. Алланын кимге жакшылык болсо ал өзүнүн ыраачылыгын бейишке барат деген сөз да. Жакшылык болсун, бейиштен орун берилсин. Ким үчүн? Лиман раани, мени көргөндөргө дейт. Туугандар, ушул жерден башты көтөрүп биякта карап коесуздар. Түз эфирде кийин сабакты сакталгандай уккандар да көңүл бурсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тарбиясы сахабаларына бөлөк болгон. Кантип? Ушул жерде өтө бир мухим нерсе бар. Би назари, көзү менен, көз караш менен эле тарбиялаган да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз салламдын нурлуу көзү кимге түшсө, ошол адамдар тарбияланган. Тарбиялуу устаздан сабак алуунун да пайдасы жол да, чоң устазды айтып атабыз биз. Сабагына бетме-бет отуруунун, мындай отуруунун эмне пайдасы бар? Бир көзүн, аны устазды жогорулап башка деген сөз эмес. Пайгамбарыбыз салламдын назара. Пайгамбар саллам аны көрүү менен ал сахабат алат да түбөлүк бакытка жетип алат. Элестеңиз, кандай бактылуу жандар. Мени көргөндөр бактылуу деп атат. Ва туба лиман ра'a man ra'a, мени көргөндөр, яны табейиндер. Ва туба лахум ва хусну мааб, табейиндер деп кетет. Аларга жакшылык болуп, акырети жакшы болгон болсун дейт. Бул хадисти Ибн Дия Мухтарада алып келип атат. Хафизул Хайсами Равах Табарани келип атат дейт. Мындайча айтканда Хасан даражасында хадис далилге жарайт. Бөлөк бир хадисте имам Табарани Муъжамул Кабирде Хафизул Хайсами алып келип атат, далилге жарайт Мажмуъ аз-Заваидте. Ла тазалуна би хайрин, бизге кайрылып атат үммөткө. О үммөтүм дейт. Кыяматка чейин келчү үммөтүм. Силер жакшылыктын үстүндө болосуңар, мадама фикум марраани ва сахабани. Силердин араңарда мени көргөн, мени менен шериктеш болуп жүргөн адамдар жашаса, көз түрү болуп, силер жакшылыкта болосуңар дейт. Жылдан жыл бетер деп эң жакшылыкчыл сахабалар, андан кийгилер кыяматка жакын жаманчылык көбөйүп кетиш коркунучу бар да. Кудай сактасын. Сахабалар кайсыл жерге барып кайтыш болсо да ошол жерде Аллах Таалам бир берекени чачкан да. Динди жеткирген да анткени. 4-нчү бир хадис имам Насаи бизге жеткирип берип атат муну. Жана Мулла ал-Qari Шейх Мирқатул Мафатих иснаду сахих. Бу хадистин санады бизге келип жеткен жолу сахих, ишенимдүү, тастыкталган деп атат. Кандай? Акриму асхаби, менин сахабаларымды сыйлагыла деп атат. Тил тийгизбегиле, жаман сөз айтпагыла деп атат. Суммалладина ялунахум, андан кийинки табейиндерди да сыйлагыла дейт. Карасаң да акриму, сыйлагыла. Абу Ханифа ким болуп калыптыр, ал деген араб болгон эмес дегендер бар да бүгүнкү күндө. Өзүнүн ким экенин билбейт, чоң бүткүл үммөт ээрчип аткан адамга сөз тийгизет да. Өтө кыйын жагдайда болот. Өтө кыйын адам эмес, итти жамандап көрүңүзчү, кыяматта кандай болот. Итти туура эмес мамиле кылып көрүңүзчү, тээп сабып кандай мамиле болот. Бүткүл үммөт ээрчип аткан аулияларга сөз тийгизүүдөн этият болуш керек. Аалымдардын эти ууланган этти жеген адам тоба кылбаса жаман бүтөт да. Суммалладина ялунахум, кийин табейиндерди, сахабаларды көргөн, аларды көргөндөрдү да сыйлагыла деп атат. Ва нашхаду лил ашратил мубашширин алладина башарахум ан-набий саллаллаху алейхи вассалам бил жаннати кама шахида лахум расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күбө өткөндөй, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн өзгөчө 10 сахабаны да күбөлүк өтөбүз. О ачык келгени машхур бул 10 сахаба. Кээ бир учурларда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы мындан сырткарыда 5 менен сүйүнчүлөнгөн. Аларды биз күбөлүк өтөбүз.
Алар кимдер? Өзгөчө 15 менен сүйүнчүлүгүн сахаба. 4 халифа. Hazreti Abu Bakr tartip менен Hazreti Umar, Usman, Hazreti Ali, кийин Толхат ибн Убайдилла, Зубайр ибн Аввам. Зубайр ибн Аввам кимдин күйөөсү болгон? Hazreti Abu Bakr радыйаллаху күйөө баласы болот. Асма энебизди алган. Баатыр сахаба болгон. Бул кишилердин баласы ким болгон? Абдулла бин Зубайр болгон. Меккеде барганда Мадинага эң биринчи төрөлгөн бала. Мадиналык жөөттөр айткан, силер төрөй албайт аялдарыңар. Биз сыйкыр менен жатындарын байлап койдук деген. Эң биринчи Асма энебиздин баласы төрөлүп, ошол Зубайр ибн Аввамдан Абдулла бин Зубайр төрөлүп, Пайгамбарга барганда эң биринчи ичине кирген. Бул Суар мен Хаят сахабада да, Хаят сахабада да келет. Эң биринчи Пайгамбардын ичине кирген, Пайгамбар шилекей болгон, тахника кылдырганда, тахник курманы. Не үчүн болуп атат мунун бардыгы? Не үчүн исламда Hazreti Abu Bakr радыйаллаху орду чоң? Үй бүлөсү менен динге кызмат кылгандыгы үчүн. Динге мээнет курбанчылык кылган үчүн. Өзү кыза ишенебиз, Асма энебиз жана өгүз үңкүрүнө барып атканда бүт. Эмне үчүн затын нитокайын деген эки бел деп коет го, пояс илгис, эки белдемчи деп аталган белдемчи нерсе. Анткени тамак көтөрүп барганда, тамак ысык оор болгондо, ортодогу белдемчини экиге бөлүп, аркасынан мындай тамакты көтөрүп барганда даалысын күйгүзүп кетсе дагы. Пайгамбар сүйүнчүлөгөн ушу белдемчиңди экиге бөлүп тамак алып келгениң үчүн Аллах Таала ахиретте ошол нурдан бүткөн адамдын көз жоосун алган эки эме берет, белдемчи деп, затинди токойн. Васаат ибн Абу Ваккас, машалла. Ва Саид ибн Зайд ибн Нуфайл, ва Абдурахман ибн Ауф эң бай сахаба. Ва Абу Убайда ибн ал-Жаррах радыйаллаху таала анху. Аллахым бардык сахабалардан разы болсун, кыяматта чогуу тилүү насип кылсын. Ва яджибан ту'мин ошондой эле би анна жами'a ма ахбара бихин набий саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдын ала кабар берген бардык нерсе чындык туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарчылык мужизаларынын бири туугандар. Көп мужизалары бар. Айды экиге бөлүүсү, колунан салаалап суунун чыгуусу. Ушул жерде бир китап бар, жазып алыш керек туугандар. Al-Ghazul Hanafiyya lil-Allamah ibn Shihna. Al-Ghazul Hanafiyya lil-Allamah ibn Shihna. Ханафи мазхабта фиq al-Ghaz деген табышмак, казакча айтсак жумбак деп коет. Баягы Al-Ghazul Hanafiyya. Ханафилердин Al-Ghaz табышмактары. Ошол жерде айтат, Замзам суусунан дагы берекелүү суу барбы дейт. Бар. Кайсы? Пайгамбарыбыз саллаллаху колунан чыккан суу дейт. Бул таң калышт ажайып дейт да. Аллама ибн Шихна рахималлах Al-Ghazul Hanafiyяда айтат муну. Бул башкача. Суулар алыскы сапарга, жортуулга чыкканда, катуу мээ кайнаткан ысыкта ушунчалык чөлдөп чаңкашканда, суулардын калганын алып келгиле туруп колун салганда, салаларынан суу агып чыкканда кадимкидей. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мужиза белгилеринин бири, пайгамбар экенин тастыктаган адаттан сырткаркы белги, керемет мужизанын бири ихбарху бил мугайябат, алдын ала мурдагылардан кабар бергендиги, алдын ала боло турган ишти кабар бергени. Биз иман келтиришибиз керек экен, пайгамбар алдын ала кабар берген кайсы? Мин ашратис-са. Ашрат жазыңыз аламат, кыяматтын белгилерин баяндап кеткен. Чоң белгилерин, кичинекей белгилер. Бул болот сөзсүз. Биз кыяматтын үммөтүбүз. Ва аламатиха. Кыяматтын белгилерин айтып өткөн кайсы? Мин хуружил масихид даджал, даджал чыгат. Bir günü bir жылдагыдай, кийинки күнү bir айдагыдай, кийинки күнү bir жумадагыдай. Сахабалар сураган, эгер даджалдын учуруна туура келип калсак, bir күнү bir жылдагыдай узакка созула турган болсо, bir күндүн намазын окуйбузбу же bir жылдыкпы? Жок, bir жылдык намазды окуйсуңар. Bir күндүк эмес. Аалымдар ошону өлчөшүңөр керек дейт. Ва хуружу да эң жер бетиндеги сыноо бул масихат даджалда bir көздү. Чекесинин ортосунда капыр деп жазылып турат. Мен Кудаймын деп жалган чыккан сыноодо. Эң акыркы сыноо ошо менен болот. Ва хуружу даббатлар, жердин жаныбар чыгат. Жерден жаныбар. Адамдардын тилинде сүйлөйт, ар биринин тилинде. Мына ушундай деп. Махшар майданына чогулуудан алдын. Бул алдыда келет окуйбуз. Кама кала саллаллаху алейхи вассалам фи мирухан тамимин ад-дари. Сахаба бул жана даджал жөнүндө кетип атат. Бир канча хадис бар туугандар. Кутубу ситтен алсак, андан тышкары кутубу тис ашуран алсак, жалпы даджал боюнча бир канча кабарлар бар. Ошондой кабардын бири Тамимун ад-Дари родон башынан өткөнүн келип айтып берген. Анан пайгамбар салам минбарга чыгып айтып бер дегенде. Фадахалул жазирата, булар жазира бир чөлгө эмеге. Жазира деген остров, арал.
Деңизден bir аралга барган. Деңизден лаиба бихумул мауч деп коет, бахар. Ба катуу толкунга дуушар болуп, кемеси эметип, анан ошол деңиздин чет жакасындагы ортосундагы эмеге сүрүп чыгарышканда аралга. Фалакиятхум даббатун, ошондо bir болуп көргөн укмуштуу bir жаныбарга жолугушкан. Ахлабу деген көзү көрүнбөйт, касиру шари, ушундай түктүү жүнү көп жаныбарга жолугушкан. Ла ядруна ма кублуху мин дубур, алдынан аркасы билинбейт дейт. Аркасынан алды билинбейт дейт. Мен касрат шар, ушундай түгүнөн, жүнүнүн көптүгүнөн. Факалу вайлаки ма анти, сен кимсиң деп сураган. Факалат айткан анал жассаса деп. Жассаса деген, яни жассаса деген алдын ала кабар берүүчү, мындайча айтканда жанагы ким деп айтышат да, бир роят ушул. Даджал. Кыяматты күтүп турган Даджал деп. Бул жеринде хадисти кыскачалап келип ал жерде сураган. Пайгамбар чыктыбы деген. Чыкты деген. Баланча көл соолуду деген. Анда менин чыгышым аз калыптыр деген да. Бул эми Даджал боюнча келген бир хадис, андан башка да көптөгөн хадис бар. Hazreti Umar radıyallahu anh jolukkan bir okuyası var, başka okuyalar. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem salasun 3 belgi var deydi. Salasun degende salas alamat, 3 belgi var kıyamattan aldın. İda kharajna oşol jerde 3 belgi çıksa la yenfa'u nafsan imanuha ma lam takun amanat min qabl. Murda iman keltirbey 3 belgi çıkkanda gana majbur türünde iman keltirse al iman etvar almay kalat deydi. Murdağı iman etvar alınat. Murda iman keltirse anda bir jon. Oşon üçin tuğandar jakşılap köngül buruңуз. Akidada çoğ masele var. Tawbatul ba'is menen imanul ba'i yas ökön ayırması oldu. Musulman bирок күнөөкөр болуп туруп, өлүм келип атканда тооба кылса көпчүлүк адамдар тообасы кабыл кылынат деген. А бирок мурда иман келтирбей, баягында ушундай парда алынып көрүнгөн учурда ал иман кабыл кылынабы жокпу адамдарда талаш тартыш бар. Пайгамбарыбыз бул жерде ачык айтып атат, кыяматтын 3 белгиси анык чыкса өзгөчө. Бул бир эле хадисте 3 белги, башкада дагы келет. Анда мурда иман келтирбесе, жан келтирген иман этибар алынбайт. Бул парда алынгандан кийинки иман да. Faraondun imanınday. Malum ne? Жанагы өлүмдү көлгөндөн ал этибар алынбайт да ал учурда. Ау касабат фи иманихи хайран, касабат деген амилат. Же мурда кийин жакшы амалды аткарбаса, эми жакшы амал аткарганды кеч болуп калат дейт. Биринчиси толугу шамси мин магриби, күн батыштан чыкканда болду, адамдын бардыгы мажбури түрдө. Ва даджал чыккандагы ва даббатлар жердеги ба жаныбар сүйлөй турган. Мына могул жерге барасыңар, эсеп кысап болот депчи. Далил катары Аллахым чыгарат аларды. Бул боюнча Ибн Касир Димашқи Хафиз рахимахуллахтун Ал-Бидая ва Нихаянчинен Ашрату Са'ал Малахим. Ошо кыяматтан алдыңкы белгилер деп бүт жазган кеңири китеби бар. Андан башка да китептер бар. Ва мин хуруджи Я'чуж ва Ма'чуж, Я'чуж Ма'чуж деген жер бетин толгондор чыгат. Онунан YouTube'да кээ араб тилинде Кыргызстандан чыгат экенди у дейт го, мана Алла билет. Анда Я'чуж Ма'чуж чыкса биринчи биз желип кетебиз кыргыздар. Ошон үчүн аны Аллах алам деш керек. Ага барып издеп, уара болуп, акча козотуштун кереги жок. Адам иманын күчөтүш керек. Аны чыкпаса экен ага чейин өлүп кетейин, же чыкса экен көрөйүн деген болбойт. Ал иман билбейбиз эртең кандай болот. Биз бүгүнкү күн шарият менен колдон келишинче дин иман менен суарылып, жерибизге, элибизге, дүйнөгө пайдап келе тургандай жашайбыз. Кудай сактасын, ошол заманга туш болуп чыгып калсак даяр болобуз. Алдын ала Пейгамбар айткан, Даджалдан башкадан сактоо сураңгыла деп. Түшүнүктү? Кыргызстандан чыгабы, каягынан чыгат, аны эч ким баса белгилей албайт тактырды. Аллахым аны жашырып койгон. Бирөө жарым силерден чыгат, ошону силер жаман адамсыңар деп бизге асылып жүрбөсүн да, Аллах билет. Биз жакшы адамдарбыз иншалла. Мусулманбыз да, мусулман жакшы адам. Болгону даярдык көрүп, этияттап жүрөбүз. Түшүнүктүбү? Бул хадисти бизге Имам Муслим жеткирип берип атат. Я'чуж Ма'чуж туурасында Анбия сүрөсүнүн 96 аятта эмне деген баягы? Зулкарнайын барып аларды бүтөп бербедиби? Hatta ida futihat, жанагы бүтөлгөн жер тешилгенде, кээ бир хадистерде айтат эми, алар оюп келип эртең катуу чарчап, чалыгып, эртең ачабыз деп кетишет, бирок ошол тагдыр ишке аша турган күнү, ачыла турган күнү эртең иншалла Кудай büyüs ачабыз дейт, анан ошол күнү ачылат деп келет. Кээ бир хадистерде. А кээ бир жеринде Пайгамбар саллаллаху алейхи тахажжудда катуу уйкусунан чоочуп ойгонгон. Айткан: Вайлул лил араб мин шаррин кад иqtarab. Катуу бир зыян келе жатат. Кайсы? Мынакей мончалык Я'чуж Ма'чуждан мончалык тешик ачылды деп айтат да. Эми биз кыяматтын үмбөтүбүз, аз калды деген сөз. Кудайым өзү ынсап берсин, Кудайым өзү жакшылыгын берсин. Hatta ida futihat Я'чуж Ма'чуж, алардын тосмосу алынганда, wa hum min kulli hadabin yansilun, ар бир жана бийик жерлерден агып келет дейт. Чегиртке сыяктуу.
Вақтарабал ва'дул хаққу, ақиқат уада жақындап қалды. Фаида хия шахисатун абсарул ладина кафару, капыр болған адамдың көздері қатып қалады дейді қияматта, сондай тартылғанда. Я вайлан, өздерін өлім тілеп қалады дейді. Қад күнна фи ғафлатин мин хада, бұл нәрседен біз қапилетті қалыппыз, даярдығымыз жоқ қалыппыз деп айтады дейді. Бәл күнна залимин, анан бәл лил идраб, тақтайды. Қапилетті емес, biz bilip turup zalim bolganбыз деп атат. Bilip turuşun нәрсеге даяр элек деп капырлар өздөрүнүн башына өлүм тилеп калат дейт. Аллахым сактаган болсун. Бүгүнкү азыр ушул сабак болду. Бүгүн кечинде Кудайым буйрса азыр оозу ачып тарабын окуп келгенден кийин Египеттин сааты менен 9-да. Кыргызстанда канча болуп калат ошондо? Түнкү 1-де. Кыргызстан сааты менен түнкү 1-де иншалла бүгүн акыйданын акыйкаты китебин окуп бүтүрөбүз. Түндө окула турган Иса пайгамбардын иншалла дейбиз. Кудайым буйрса топуң менен аман болсок. Иса пайгамбардын жерге түшүүсү жана Mahdi алейхисаламдын чыгуусу. Ушул боюнча маселе кылынат. Дуа кылабыз. Субханакаллахумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Аллах таала ыйманыбызды бекем кылсын. Бекем ден соолук, жакшы кылык мүнөз, пайдалуу илим берсин. Ölümden aldın tovonu, ölüm uçurunda canımızın жеңил чыгуусун, жатыктуу ömür берсин андан алдын. Дүйнөдө тынчтык, мусулман өлкөлөрүндө, өзгөчө Кыргызстан мамлекетибизде тынчтык болсун, өнүгүп өссүн.